Бийик тоолордун бооруна салынган жолду жергиликтүү эл Данги жолу деп атап коюшкан. Бул жолдо түнкүсүн жүрүүгө болбойт. Анткени кулап кетүү коркунучу бар. Аралыгы 10 чакырымдай болгону менен ар бир кадам сайын ылдый титиктеп жүрөгүң оозуңа келип жараткандан амандыкты тилейсиң. Ушул чыйыр жолго да кышындасы кар түшүп, жолдун айрым бөлүктөрүнө кум шагыл толуп калат. Мындан улам жергиликтүү жаштар жолду оңдоо үчүн атайын топтолуп чыгып, мезгил менен жолду тазалап турушат. Ушул жолду элибизге оңдоп берүү үчүн айылдан жаштар келип, кезектешип, келип оңдоп берүүгө келебиз. Биздин Зардалга оягынан айланып түшүү жол бекилип калат кышка. 6 ай машина каттоо жол токтойт. Шунда чыйыр жол менен элибиз каттап күн көрүүдө. Зардалы айылы бийик тоолуу аймак болгондуктан айылга электр энергиясы жеткен эмес. Бул айылда кышкысын эсептелүү гана адам калат. 17 жыл болду жашаганыбызга. Жашоо свет жок. Связь жок. Көнүп калдык. Көп жылдан бери ушунда жашайбыз. Зардалы айылында уюлдук байланышы да жок, бирок электр энергиянын байланыштын жоктугу Зардалынын элин анчайын деле түйшөлтпөйт. Бар оокатка ыраазы болуп жашашат. Биздин элдин жашоо шарты жалпысы калганда өтө татаал. Себеби жолубузду көрдүңөр, кышта машина кебейт, жазда 4 ай 5 ай машина каттайт, калганы болду, пешком. Свет жок, связь жок. Өтө татаал биздин жашоо. Бирок ата жай экен, туулган жерибиз экен, анан эмне кылат дейт. Башка жака барсаң эч ким бербейт. Жаз мезгилинен тартып Зардалда элдин саны өсө баштайт. Анткени жазда айылга транспорттук каттам ачылат. Ал эми кышкысын 10го жакын кочолук айылда күн кечиришет. Кундуз Жоробекова, Максат Акылбеков, Ош Бирим жаңылыктары, Баткен облусу.